Бизнес клуб программасы өз уктуруусун баштайт. Кызматыңыздарда Руслан Акматбек. Саламатсыңарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биздин студиянын коногу ийгиликтүү ишкер айым Индира Темирканова. Келин сервис деп билинген, бирок негизи калтыранан келин начас деп айтылган, расмий айтылган компаниянын башкы директору. Келин сервис тууралуу же келин начас тууралуу? Биздин бренд катары келин начас деп таанылганбыз. Келин начас деп деле айта берсеңиз болот. Келин начас деп айта беребиз, Индира айым, студиябызга кош келиңиздер. Биз урматтуу угармандар, бүгүн сиз ушул жаңы сервис боюнча, негизи жаңы деле эмес, 2 жылдан ашып калды. Маалымат алгыңыз келсе, колдонгуңуз келсе, пикириңиз же оюңуз же колдонуп буга чейин балким бир өзүңүздүн оюңузду айткыңыз келсе, бул бизнес түрү, кызмат түрү боюнча 680606 телефон номуруна чалсаңыздар болот. Индира айымга суроо сурап же пикириңизди калтырсаңыз болот. Индира айым, анда маекти баштайлы. Бул бизнес түрү, кызмат түрү негизи Кыргызстанда жаңы. Сиз көп жерлерде таанымал экенсиз. Компанияңыз жаш билинип калыптыр. Бул 6 кызмат түрү көрсөтөт экенсиздер. Ушуга чейин 400 буйртма аткарыптырсыздар, 9000 конок тосуп турсуздар. 3 филиалыңыз бар экен Кыргызстан боюнча. Сиз интервью берип атканда айтыптырсыз, баягы бул бир зарылчылыктын айынан баштадым депчи. Өзүм жалгыз келин болгондуктан ушул конок тосо берип, убактым жетпей, бир четиде чарчап, анан ушундай бир сервис ачып, баарына бир жеңилдик тартып алган турбайсызбы? Тыйыны болгону төлөп эле, келиндерди чакырып, баягы идиш аягы менен дагы баш оорубайт, коногу менен да баш оорубайт, баарын сиз аткарып кетет турбайсызбы? Ушундайбы? Ооба, туура. Негизи ушул бизнести баштоо оңой болдубу? Элдер мындай кандай кабыл алды? Мисалы, өзүңүздүн жолдошуңуз, үй бүлөңүз? Сурооңузга рахмат. Барыңыздарга кутман күн. Барыңыздарга кутман күн. Чакырып маектешкенге мүмкүнчүлүк бергениңиздерге Марал радиосуна чоң рахмат. Бизди бул ишкананы ачууда, негизи эле бул кызматты ачууда туура айтып кеттиңиз. Мен өзүмдүн жеке талабыма ылайыкталган кызмат эле. Ал эми калайыктын кабыл алганы ар кандай болду. Бул брендтин аталышынын негизинде көбүнчө баягы биринчи эле укканда көпчүлүк адамдардын жүзүндө жылмаюу пайда болот. Бул эмне болгон келин, анан эмне болгон начас депчи. Анан кызмат катары кабыл алуу, анан баягы рынок деп коет эмеспи, ошого сиңирүү абдан жеңил эле болду. Анткени деген буга талап абдан чоң экен. Баштаганда дароо эле, мисалы, канча күндөн кийин буйртма ала баштадыңыз? Мен баштагандан дагы эмес, мен оюмду айтканда эле биринчи буйртманы алдым. Анткени коллегам айттым эле, ушундай ачкан жатам, кандай деп ойлойсуз, ушинтип ойлонуп жатам дегенде, ал эле шак эле мен инимдин кайындары келет эле. Мен көрүп атасың, мен биякта иштеп атам, мен үйдө улуусумун. Менин мойнумда эле, бирок мен биякта жүрөм. Ушуну мага кылып бер деди. Анан макул деп биз биринчи тапшырыгыбызды Түп районуна бардык. Кызыл Көл Бишкектин Түп районуна бардык. Түп районго бардык. Анан ошол жактан аткардык. Анан ошол жактан көрдүк кандай болот экенин, эмне болот экенин. Анткени баягы оюңда план түзөсүң, мындай болот, андай болот дейсиң. Бирок ошондо тажрыйба жүзүндө көрдүк. Биз 2 киши болуп барганбыз, 30 адамды тосконбуз, бирок түнкү саат 3тө баарын бүткөндөн кийин идиш аяктарды жууп, кудаларды узатып бүткөндөн кийин жатып, бутумду сезип көрсөм, кичине таарынып калыштыр буттарым, белим. Анткени мен курбу кызым ал кандай профессиональный повар, тажрыйбалуу повар. Ал тамактагын жазады, а мен болсом дасторкон иреттеп, идишин жууп, сыйлап тургам. Анан абдан оор экен. Конокту 30 адамды жалгыз өзүң тозуп, идишин да жууп, келгиле ичкиле алгыла деген абдан оор экен да. Ошондо кандай десем, аябай ошол түнү мага мындай ой келди. Бул значит мунун функцияларын бөлүшүш керек экен. Повар өзүнүн жумушун жасап, официант өзүнүн жумушун жасап, анан идиш жууганда бирөө керек экен. 2 киши аз экен.
2 киши аз экен. Бул как минимум 4 киши керек экен. Бир 30-20 адамдык, 20 коноктук кутаны тосууда депчи. Бул биринчиден ошол эле кызматкерлердин физикалык мүмкүнчүлүгүнө шайкеш келиш керек. Ошол эле бизди жалдаган кардардын төлөгөн акысына биздин кызматтын деңгээли туура келиш керек деп, ошол себептен анан бөлүнөлү деп официанттарды коштук, идиш жууган айымды коштук, анан повар болду да. Ошентип бир камтыма командада 4 адам болду. 2 официант, 1 посудомоечница, 1 повар болду. Бул бир командада, бир тайпада барганы. Азыр командаңызда канча киши бар? Негизи эле ошо ишканыңызда. Азыр 5 комплект бар. 5 комплект. 5 команда бар. Бир убакта 5 тойду, 5 мааракени мындай уюштура аласыз. Ооба. Бул кандай, мисалы, кардар чалат, бир той өткөргүсү келсе, силерди чакырат. Баасын сүйлөшөсүңүздөр. Андан кийин ал барасыңар, жасайсыңар. Жана сиз өзүңүз деле бир үй менен келинисиз да, билесиз да. Мисалы, жумушта эртең менен 8ден кечки 5ке чейин иштейсиз. Бул мен билгеним биздин айылдарда келиндердин андай нерсеси жок. Дей салбайт дагы. Күнү түнү ушу мен жеңелерим мага бир роботтой сезилип атат да, эртең менен күнү түнү иштеп, качан баласын карайт, кантип эс алат билбейм да, бирок буну силер канча жатасыңар? Биздин жумуш мөөнөтүбүз тууралуу сурап жатасыздар, туурабы? Биздин мөөнөтүбүз болжол менен 12-14 саатка созулат. Бул конок келердин алдын 6-8 саат болжол менен эрте барабыз дагы, анан конок кеткенге чейин түнкү саат 12де биздин мөөнөтүбүз бүтөт. Ошо менен чогулуп, эгерде кошо турган болсок, биздики бир 16 саатка чейин барат. Бирок повар эрте барат, тамагын жасайт, андан кийин официанттар барат. Ошого жараша эле кайра повар эрте кетет. Анан официант кыздар калат. Ошо менен ар бир кызматкердин убакыт мөөнөтү бир 12-14 саат болуп калат да, эгерде кошо турган болсок. Конокту тосуп алуудан узатууга чейин иш алып барат турбайсызбы? Ооба. Негизи кардарларыңыз кыргыздар элеби? Көбүнчө кыргыздар эле. Кыргыздар анан ошонун ичинде той бергендердин ичинен дагы конокту үйдө тоскондор. Кафеде эмес, үйдө тоскондор көбүнчө пайызды эгерде алып өтсөк, анан анын ичинен дагы кыз узаткандар да. Кыз узаткандар, анан үй той бергендер. Бул кымбатпы? Кымбат эмес, анткени деген биз комплекстүү кызмат көрсөтөбүз. Анан биз рынокто туура эле. Эгерде биз билебиз, биздин баягы өнөктөштөрүбүз, конкуренттерибиз бар, бир эле повар 10 миңдин тегерегинде чыгат. Бизде ошол повар, официант, посудомоечница кошулуп анан 10 миңге барат да. Бир мындай мен өзүм эле ошол сизди жана кыз узаткан кишинин ордуна коеюнчу. Менде деле тууган урукум бар да. Сөзсүз түрдө келиндер болот, сөзсүз түрдө ошол жерде эже карындаштар болот. Аларды чакыргандын ордуна силерди чакырган эмне артыкчылыгы бар? Абдан туура суроо. Абдан туура көйгөй дагы деп койсом болот. Анткени өзүбүз билебиз, тууган уруктарыбыз кыргыздарда Кудайга шүгүр жакшы эле. Анан азыр ошол ынтымактын дагы баркы кете элек, Кудайга шүгүр жакшы. Анан бирок адамдык факторлор бар. Ошол эле карындаштарыңыздын, ошол эле жеңе туугандарыңыздардын өздөрүнүн жумуштары бар, балдары бар. Анан шаар жергесине барып билебиз, бир шаардын бир бурчунан экинчи бурчуна барганга чейин тыгындардан өтүп баргыча эле бир топ. Көп түйшүк, ар кимибиздин өзүнүн түйшүгүбүз көп. Анан бул бир, экинчиден эле баягы макал бар эмеспи, көп суу ийин казбайт деп. Ошол дагы абдан чоң маанини ролду ойнойт. Анан үчүнчүдөн бул каржы маселеси. Ошол эле авы сындарга, ошол эле эже карындаш сиңдилерге кайра чай бериш керек, кайра сыйлаш керек, кайра ошол эле дегенде билек тартуулаш керек. Жок эле дегенде кайра сиздин жубайыңыз аяка барыш керек, карыз болот. Карыз болуп калат. Андан көрөк буюрса, мисалы, капчыкта бар болсо, төлөп коюп эле башыңызды ашыкча оорутпай, тапшырыктарды берип коюп, туура түшүндүрүп коюп, убактысын кандай орусча айтканда четко айтылып, регламент боюнча эме кылса, сизден көп баягы түйшүк көйгөйлөр алып биз мойнубузга алып беребиз. Мындай силер мындай профессионалдуу келин туулайсыңар. Профессионалдуу келиндерди тартуулайт экенсиңер, э? Ошол милдетин так аткарган, билген, жанагыдай ортодо бир жоголуп кетпеген.
жоголуп кетпеген. Анан биз бул жана башында айтып өтпөдүкпү, 2 жылдан ашып калды деп кичине эме жаңылыштуу болуп кетти, бирок буюрса ага да жетебиз, бирок азыр 2 жылга жакындап калдык. Анан ошонун ичинде көптөгөн тойлорду өткөрдүк дагы. Анан башында албетте бизде баягы кыйчалыштар болгон, туура эместер да болгон. Бирок ошонун негизинде, тажрыйбанын негизинде ар жакка урунуп беринип атып, биз өзүбүздүн системабызды иштеп чыкканбыз, регламентибизди иштеп чыкканбыз, тартибибизди иштеп чыкканбыз. Ар бир официант кыз кандай сүйлөш керек экенин, кандай чайды сунуш керек экенин, кайсыл тарабынан барыш керек экенин, ошонун баарын изилдеп, анан үйрөтүлүп чыккан да. Үйгө барганда кандай, ким менен кантип учурашыш керек экенин, ошол нерседен бери биз кандай кайра кайталап атып иштеп чыкканбыз да. Бул нагасына, тажрыйбабыздын негизинде практический нерселер да. Анан ошондо биз биз кандай айтсам, азыр деген мактанып туруп эле биз профессионалдуу кызмат деп айтсак болот. Анткени граммына чейин, тузуна чейин, майына чейин, калемпирге чейин биз эсептеп беребиз. Бир угарманыбыз бар экен, кошулалы. Саламатсызбы? Assalamu alaikum. Бул кызга бир суроо берейин дедимле. Атыңыз айтып кетсеңиз? Бакыт. Бакыт. Кайдан чалып атасыз? Шаардан, Шишан. Негизи меймандашканга бул кесипкөй болгон негизи жакшы негизи. Бул тем более тууганың мейман болуп келсе, аны кызмат кыл десең капа деп калышы мүмкүн. Негизи бир суроом бар. Сиздер региондордун эмелерин салттарын үйрөнүп алдыңыздар. Оштун өзүнчө бир баягындай мейманга тамак берердин бир жол жобосу бар. Нарын көл деген дейчи. Ошону кыздарыңар билеби? Анан жанагындай этти өзүңөр бөлүп бересиңерби же ошондойуңар барбы, жокпу? Мен глубоко түшүнбөйм. Вообще этти сыйды да баягы жилик түшүнбөйм. Мага карап берсе бол жей берем, например. Ошондой кесипкөй кишилериңер барбы дегеним. Түшүнүктүү. Рахмат. Бул жерден 2 суроо пайда болду окшойт. Биринчиси, кыздарыңыздар жергиликтүү салттарды билеби? Экинчиси, жанагы этти устуканды тартууда кандай көмөк көрсөтөбүз деп. Биринчиси боюнча айта кетсем, буюрса көбүн эле билдик. Анткени дагы кээде кызыктуу дагы окуялар болот. Кээ бир кардарларыбызга биз айтып беребиз. Эже, азыр деген момунтейсиз, момундай кыласыз, азыр тетигил деген кудагыңыз момунтет, же болбосо ал таарынып калышы мүмкүн. Анда сиздер мындай консалтинг кеңешти койсуз. Бурса ага да жетербиз, бирок азыр тажрыйбабыздын негизинде ошолорду дагы үйрөнүп калдык. Кээде ошентип айтып, көмөк көрсөтүп, ошол эле кардардын кандай десем, ишин жеңилдетип турбайсызбы? Ишин жеңилдеткенден дагычы биз багыт айттыңыз. Багыттаганда да мен андан чоң нерсени айтат элем. Ошол үйдүн кожойкесинин баягы намысын коргойбуз. Анткени көбүнчө бул коноктосо да көбүнчө кожойкенин намысына тийчү нерсе да. Анда сиздин кызматыңызды пайдаланган уят болбойт турбайбы, жок деген да? Уят болбойт, жок деген уят болбойт. Ал суроо эле угарманыбыз регион боюнча жана 3 филиалыңыз бар, ошол кайсыл жерлерде? Бул Чүй области Кантта, Ысык Ата районунда, анан Ысык көлдө, Каракол шаарында. Анан головной Бишкек. Бишкек, Көлдө, Чүйдө, анан Бишкекте. Азыр мисалы ошол эле тиги угарманыбыз айткандай, Оштон бирөө силерге буйртма бере турган болсо, ошол Оштун салтына ылайык жол жобосун билип, ошого жараша кызматта көрсөтүп турбайсызбы? Ооба. Биз алдын ала, мисалы эгерде баягы кардар менен кызматташуу кандай өтөт? Сөзсүз түрдө кеңсеге келип сүйлөшөбүз. Убакыттары ким, анан ошол жерде ким командир, кайсыл жеңебиз командир болот, кайненеңизди угабызбы же сизди угабызбы, сиздин орун басар ким, анткени тойдо билесиз көп командирлер көбөйүп кетет, Анан ошонудан бери тактайбыз. Сөзсүз түрдө бир аба болот, баарын башкарган. Сөзсүз түрдө бир аба болот, анан апа болот, баарынын үстүнөн карап турган. Ошолорду да нюанстарынан бери тактайбыз. Аудитор жеңелер болот. Аудитор жеңелер болот. Азыр угарманыбыз бар, саламатсызбы? Саламатсызбы, Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Бир кызмат акысы канча болот ошону билсек. Атыңызды айтып кетсеңиз, кайсы жерден чалып атасыз? Адилет, Бишкектен. Бир кызмат акысы кайсыл бир мисал катары айта аласызбы? Мисалы бир куда тозунуку, саатына алынабы же бир тойго алынабы. Анан негизи аябай дагы экинчи бир катуураак сүйлөсөңүз, Адилет мырза. Экинчи жагы журналистке караганда бул кыз тыңыраак сүйлөйт экен, кыргызча аябай жакшы. Азаматсыңар, өркүнүңөр өссүн. Рахмат. Суроону түшүндүм, мен айтып кетейин. Биз комплекс деп
эсептейбиз 10 миңдин тегереги болот. Бул эсеп 20 адамга чейин. Эгер коноктун саны, биз сыйлаган коноктун саны 20 адамга чейин боло турган болсо, 10 миңдин тегереги болот. Анан эгер андан көбөйө турган болсо, ар бир адам башына кошулуп баштайт 200 сомдон. Анан бул жерден дагы айта кетиш керек, куда тосууда кудалар келаткан тараптан өзүнчө болот. Анан биз кыргызбыз да, куда тосом деп дагы бир 30 адамыбыз келет. Ошол. Алар кирбейт ага. Жанагы куданы келеринен кеткенине чейин полностью биз моюнубузга жооп беребиз, анан ошолго акы алынат. Жалпы жөн менен айтканда 10 миңдин тегереги деп эсеп кыла берсеңиздер болот. 10 миңдин тегереги эми көпүйлөө үчүн мындай чоң дагы сумма эмес, мындай маареке үчүн. Билинбей деле калат кеде. Ушул силер баягы маарекени уюштуруп атканда, ошол жердеги баягы оригиналдуу келиндер менен, ошол үйдүн келиндер менен кандайдыр атаандашуу же болобу, же мындай бир келишимге барасыңарбы? Ал жерден да сөзсүз баарын силерге таштап коебу же? Бул жерден кандай десем, зона ответственности деп коет эмеспи? Аны дагы тактап сүйлөшүп алабыз да. Жана биринчи бизге келген каардадан жакшылап сурайбыз. Чынын айткачы ким командир, сизби же ошол жакта башка бирөөбү деп. Анан айтат же мен же бул деп. Бирок ошол үйгө барганда дагы такташабыз ал нерсеничи. Анткени бул нерсе абдан маанилүү нерсе. Анткени кожойке ошол үйдүн кожоюну, ошол үйдүн ээси башка бирөөнү кое бергиси келбейт. Анан дагы бирөө келип ал үйдө идиш аягын башкарганды дагы жактырбашы мүмкүн да. Анан ошол жерден бизде соперничество деп коет эмеспи? Кысканыч, атаандашуу аябай көп болот. Анан көбүнчө таарыныч да болот. Анткени деген кээ бир келиндерден жардам сурагандын ордуна бизди жалдап алган болушат да. Анан ошол келин кылып аткан нерсени биз кылып калабыз да. Анан жок, мындай эмес андай, мен деген бул нерсени мындай кылам деген да таарынычтар көп болот да. Бирок ал нерсени жай караганды биз да жакшы үйрөндүк. Ошол идиш аяктарыңарды керектүү баягы каражаттарын өзүңөр алып барасыңар да, же ал үйдөнбү? Өзүбүз сатып алып барсак болот, ошол үйдөн дагы неме алсак болот. Суммага кошулат, 10 миңге кирбейт бул. 10 миңге кирбейт. Ал өзүнчө. Бул жанагы барганда, ошол мисалы иштеп атканда коноктор кантип мындай жарыяланган конокторго бул келиндер жалданды же бул айтылбайбы? Бул жөнүндө мурун бул именно ушул сиз айткан момент кандай билинбей өтүп кетчи. Анткени мурун бизде форма баягы кандай десем, көнүмүш эле форма эле да. Азыр биз белдемчи, көйнөк, ак жоолук биздин сөйкөбүзгө чейин окшош, байпагыбызга чейин окшош турабыз. Анан ошол себептен билинип калат. Биз жалданган, уюштурулган бир профессионалдуу бир топ экениңер билинип турбайбы? Билинип калат. Коноктор кандай кабыл алат билгенде? Коноктор ар кандай кабыл алат. Кээде ошол үйдүн кожойкеси уялат. Ой, ушул мен өзүм жазабай жалдап алды деп айтышпасын. Же болбосо, ай бул кичине көп калган турбайбы деп айтышпасын. Же келиндер жок экен, жардам бербей турбайбы деген. Же ошентпесин деп анан бизден суранат, менин сиңдим болуп койчу, коллегамдын кызы болуп койчу деп. Анда биз жөн эле барып, ошол талабына жооп берип айтпайбыз да. Ролго да кирип турбайсыңарбы? Ролго да киребиз. Кээде болсо негизи биздин формабызды уже таанып калышты. Көп эле айтат: "Ай, силердин жанагы кызыл көйнөкчөн кыздар сиздерсиңер, ак жоолукчан кыздар силерсиңер" депчи, бул таанылып калды. Анан ошон үчүн баары билинип калышат. Анда жакшы экен. Урматтуу угармандар, биз бүгүн келин сервисти талкуулап жатабыз. Билинген аты менен келин ачас. Студиябыздын коногу бул компаниянын башкы директору Индира Темирханова. Эгер сиздин суроолоруңуздар болсо 680606 телефон номуруна чалсаңыздар болот. Айтыңызчы, ар кандай баягы тойдо ушундай мааракелерде ар кандай жагдай болот да. Сиз ошол мындай түшүнбөстүктөр болобу? Болсо эмненин айынан болот? Мисалы, балким сиздин аябай мындай ушу баштап атканда. Бул кандай десем, түшүнбөстүктөр бир кызыктуу. Ишиңизге кедерги тийгизген, балким ушуну баштабай эле койсом болмок экен деген бир ситуациялар болобу? Түшүнүктүү. Бул нерсени баштабай эле койсом болмок экен деген ойлор келген. Бирок бул ойлор заказды аткарып жетишпей атканда келген да.
жетишпей, анан кантип жетишем, кантип уят болуп калбаса экен ошол кардарларым деп анан ошондо бушайман болуп бир эки жолу ушундай оюм келип кетти эле. Бирок Кудайга шүгүр, андан кийин биз банагы тайпаларыбызды тыкандап, тайпаларыбызды бекемдеп алгандан кийин андай ой болгон жок. Бирок жанагы көйгөйлөр болуп калат деп жатпайсызбы? Кызыктуу окуя айтып берейин. Бир жолу 100 адамдык тойду өткөрүп жаттык элек. Анан бизге башынан айтышкан, бизде региондордон келет, айылдагы туугандарыбызды чакырып жатабыз. Анан сиздер ошого түшүнүү менен кабыл алып, ошого жараша кызмат көрсөтүңүздөрчү депчи. Анан биз макул деп буга көңүл бурганбыз, бирок кандай айтсам, мындай болот деп ойлогон эмес элек да. Тоок балыктар болот, билесиздер, закуска катары. Анан тоокторду алып кетип, бөлүп кайра алып келип алдыларына салып беребиз да. Ошентип атсак эле бир официант кызыбыз бышактап келди да, мага инжиречи тиякта бир байке мени урушуп атат. Мага деген тоок бербейсиң, менин тоогумду алып кеттиң деп урушуп атат деп айтты. Анан барсам көрсө тиги байке ойлоптур, алдында тоок турса ушул тоок баары меники экен деп. Анан биринчиден алып кетип атканда урушкан экен. Сен эмне менин тоогумду көтөрүп кетип баратасың? Алып кел деп. Анан кайра алып келип тиги тийген устуканын берсе, сен эмне менин тоогумду алып кетип кайра мага кичинекейлеп кесим тоок этин берип койдуң деп тиги кыз менен урушуп аткан экен. Ушундай кызыктуу окуялар болот. Анан ушундай түшүнбөстүктөр да болуп кетет да. Барганда башында сиз ар бир мааракенин башына турасызбы же мындай орун басарларыңар барбы же мындай супервайзерлериңер барбы? Башында турчумун. Башкы жарым жылда турдум. Андан кийин биз старший официанттардан администраторлорду окуттук. Азыр ошол кыздар бүт баарын иреттешет. Эгерде 100 адамдан көбүрөөк той болуп калса, мен барам, анан менин орун басарым барат. Жана сайтыңызда 6 түр кызмат бар экен. Бул сиз баягы келиндерди окутат да экенсиңер, да? Ооба, келиндерди окутабыз да. Бул келиндерди окутат дегенде баягы келин болуучуларды окутасыңарбы же кандай? Бул кандай айтсам болот, келин даярдайсыңарбы? Келин деген курсту жаңы ачып жатабыз. Бул биздин ишкананын алкагында ачылган курс. Жаш кыздарды, может жаш кыз келиндерди үй бүлө жолуна даярдоо максатында. Ушул ишканаңыздын ишмердүүлүгүнүн алкагында эле? Ишмердүүлүгүнүн алкагында эмес, бирок биздин брендтин алдында. Анан биз кандай айтсам, бул идея кандай келип чыккан? Ошол эле үйгө барып атканда, ошол эле кызматты кылып жатканда, ошол эле кардар, эжекелер, апалар, ай кыздар, ушул менин кызым бойго жетип калды, бирок ушул эки сөздүн башын бириктирип, сүйлөшүп кыргызча, ошол эле сыйлап, туура чай берип, кенди билбей жатат, үйрөтүп койгулачы дегендер болгон да. Демек силер бир эле оокат кылганда эмес, салтты дагы үйрөтөт турбайсыңарбы? Ушу салтты дагы. Бирок биз бул нерседен, бул курсубуздун алкагында бул нерседен кичине алыстадык. Биз психологияны темабызда чоң тема болуп психология, конфликтология, женственность деп коет экен, айымдын ички дүйнөсүнүн күчтүүлүгү, ушул 3 теманын, чоң теманын алкагында сүйлөшөбүз. Кулинария, анан fly lady деп коет экен, япондордун тажрыйбасынын негизинде үй оокатты кандай бат-баттан кылып, бат-баттан бүтүрүп, көбүнчө убактыңды үй бүлөңдүн бекемдигине, энергияңды ошол жакка жолдогонду үйрөтөбүз да. Бул биринчи проект, буюрса 4 апрелде башталат. Лекторлорубузду буюрса күчтүү лекторлорду тандап алдык. Баштайбыз буюрса. Анан салт дагы сөзсүз түрдө бар. Бала тарбиялоо? Бала тарбиялоодо бар. Бала тарбиялоодо биз эгерде ушул айым өзүнүн ички дүйнөсү күчтүү, билимдүү, акылдуу, данышман боло турган болсо, анан ошол баласына үйрөтө турган өзүнүн жетиштүү билими болсо, билими дегенде биз баягы адистин ээси эмес, дүйнө таанысуу, жашоо таанысуу, жашоого болгон мамилеси, өзүнө болгон мамилеси туура болсо, баланы дагы туура тарбиялайт деген ой менен аял затын өзүнү тарбиялоого көп көңүл буруп жатабыз. Канча убакыт менен окутасыңар? 8 сабак болот, буюрса 1 айдын ичинде бүтүрөлүк деп жатабыз. Канча турат бул курс? Бул курс 7000 сом турат. 7000 сом, бир жыл. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатчылык. Кандай бир аз катуураак сүйлөсөңүз. Ооба, кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Жакшы, рахмат. Өзүңүз? Саламатсызбы? Мына
сиңиңиздин телефон номерин анан адресин берип койсо жакшы болот эле. Мен аябай керектүү нерсе экен мага дагычы. Атыңыз ким? Кайдан чалып атасыз? Кыязбек Бишкек шаарынан. Рахмат. Сиз чын эле компанияңыздын атын, адресин, телефонун, балким сайтын айтып койсоңуз, элге жарыялап. Макул, Келин Начас компаниясы биз азыр Ибраимова 103 дареги боюнча жайгашканбыз. Бул Фрунзе менен Фрунзе көчөсү менен кесилишет. Бизнес борбор Виктори 12 кабат. Ошонун 3-чү этажында жайгашкан. Өчпө соттун маңдайындагы. Өчпө соттун так бет маңдайында. Телефондоруңуз? 550 82 60 92. Анан kelin.kg. Бизнес-клуб бүгүн студиябыздын коногу Индира Темирканова айым, Келин Начас ишканасынын башкы директору. Биз бүгүн ошол Келин сервисчи Келин Начастын кызматы, сервиси жөнүндө сөз кылып атабыз. Арыз бир угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Бул абдан жакшы уюштурулган иш экен негизи. Бул эженин баягы немесинен дагы биз колдонгонбуз. Ошол үчүн мактап айтып коеюнчу дедим да, атайын чалыпчы. Рахмат. Бул эже аябай иши так аткарган, жакшы конокторду узатканбыз. Анан бирок ошондо таанышууга бир мүмкүнчүлүк болгон эмес. Бул өзү каяктын кызы экен, каяктын келини экен, бир ушул тууралуу айтып кетсинчи. Рахмат. Чоң рахмат. Сиз өзүңүз жөнүндө баягы мындай мекемеңизге ыраазы болгон кардар, угарман. Сиз кайсыл жердин келинисиз, каяктын кызы болосуз? Чоң рахмат, абдан ыраазымын. Кылган ишиңдин жөн эле ушинтип рахмат, ыраазымын деген сөз абдан чоң нерсе да, биз үчүнчү аябай канааттанабыз. Дем берет, канааттанабыз, болгон чарчаганыбызды унутуп калабыз. Мен ата-энем Кочкордун кызымын, Чүйдөн мектебимди бүткөм. Азыр Бакамбаеванын келинимин. Гүлдүн келинимин. Мен дагы ыраазы болдум буга. Биз программабызды улантабыз. Мисалы бир кардар, эгер мисалы ишемби күнү кудалар келе турган болсо, канча күн мурун силерди чакырыш керек, айтыш керек? Эгерде бул 6-күнү келе турган болсо, сөзсүз түрдө 1-2 жума эрте кайрылышы керек бизге. Анткени бул 6-күнгө абдан бат болот. 5 команда бат эле түгөнүп калат да. Демек талап аябай көп турбайбы? 6-күнгө аябай көп. Эгерде баягы иш күндөрү болсо, 1-2 күндө кайрыла берсе болот. Мындай болуп калабы, кээде баягы мисалы келини баягы жетишпей атат, келиндер келбей калды же адамдын саны көбөйүп кетти, анан кол жетпей калат го, көрөбүз го. Ошондо келип койгула, жардам бере койгула деген же болсо көбүрөөк төлөп берели деген ушундай бир шарттарыңар болобу? Болот. Девочки, прямо сейчас вы нам нужны деп чалышат кээде. Барасыңар? Барабыз. Ошондо силер баягы өрт өчүргүчтөрдөй болуп, баягы өрттү өчүрөсүңөр, э? Мисалы, ал жака ашпозчу барбайт, бирок биздин официант кыздар барат. Анткени билесиздер, бирок ашпозчу деле бар, бирок ашпозчуга тапшырык бериш үчүн сөзсүз түрдө бир 8 саат эрте берилиш керек. Анткени ал калькуляция чыгарылыш керек, продукты сатылып келиш керек дагы, анан ошол нерседен жазалыш керек. Официант кыздарды болсо, ошол сиз айткандай, өздөрү жетишпей жатканда, бирөө келбей калганда, анан официант кыздарды сразу дасторкон үстүнө кое бергенге болот. Сиздин жанагы 6 түр кызмат бар дедиңиз, ошол жанагы биринчиси бул келин даярдоо экен. Биринчиси той кызматы, экинчиси биз дасторкондо боло турган идиштерди ижарага беребиз. Үчүнчүсү биз деген музыкальный аппаратура, музыканттарыбыз менен эме алабыз, тамадалар болот, кейтеринг бар, анан фуршет. Мисалы деген кээде болот, өзгөчө кыз узатып жатканда, бирок ресторандардан деле көрүп жатасыздар, ресторанын ичине кирердин алдында ооз жагына кооз даамдарды, көптөгөн даамдарды уюштурушат, даярдашат. Анан биз ошого да шоколадный фонтан кошуп беребиз. Комплекстүү бир эме турбайбы? Биз бир тойду башынан аягына чейин мал сойгон жигитиңиз барбы? Мал сойгонго тилекке каршы азыр биз ошолго колубуз тийбей жатат. Бирок тапшырыктар көп, суроо талаптар көп болот, бул жөнүндө ойлонот окшойбуз. Негизи эми сиз аралашып жүрөсүз да, мен мүмкүнчүлүк болсо сураган. Бул 2 жыл деле балким бир мөөнөт кандыр. Кыргызда той кыз узатуу ушундай маргил тенденция кандай болот? Бул күчөп атат дегендер бар, азайып калды дегендер бар.
ысырапчылык болот дегенде бар. Сиздин оюңуз кандай болот азыр? Мисалы эгерде тенденция боюнча айта турган болсом, мен 1,5 жылдык эле тенденцияны айтып бере алам. Күчүнө кирип жатат окшойт. Күчүп атат, Күчүнө кирип жатат. Буюрса кыргыз калкында капчык жакшы эле. Жакшылыктар көбөйүп атат. Жакшылыктар көбөйүп жатат. Жакшылыктар көп эле боло берсин. Эми мындай ошол жерде мисалы сиздин сервисиңиз азыркы шартта рынокто атаандаштарыңар барбы? Ооба. Атаандаштарыбыз абдан көп. Биз тескерисинче көп кафе ресторандардын атаандашы болуп чыгып, алардын кардарын жуулуп кеттик окшойт да. Азыр мисалы ар бир ресторан, ар бир кафе биздин конкурентибиз. Анткени бизде болгон официанттар аларда бар, поварлар аларда бар. Силердин артыкчылыгыңыз ошо сиз үйүнө барып ошол нерселердин баарын уюштуруп бересиз. Алар дагы үйүнө барып уюштуруп бергенге, ресторандар дагы үйүнө. Ооба, алар да ошон. Биздин артыкчылыгыбыз, биз жанагы атмосфераны создавать этип бере алабыз. Анан ценность деп коет го, биз баалуулук ошол үйдүн кожойкесинин жана намысын коргоп, ошол кожойкенин тарабында болуп, анан ошол үйдүн куда тосу, конок тосу маанисин, шаанисин чыгарып беребиз да бизчи. Именно ошол үйдүн келини катары, ошол үйдүн өкүлү катары. Анткени деген кафе ресторандардан келген официанттар, алар баягы чыгыш стандарты менен эле менин милдетим чайыңды куюп бери, анан болду, андан мага тийишпе деген мамиле менен келишет да. Биз болсо ошол чайын куюп берип, келиңиз апа, ичиңиз, каяка барасыз, мүмкүн сизди тияка көргөзүп коеюн, алып келе калайын деп, келиндерибиз чын ийкемдүүлүк сапаты менен чын эле келин болот турбайбы? Чын эле келин болуп, баягы силер ал чакырган кишинин тууганы болуп чыгып келет турбайсызбы? Ошого аракет кылабыз. Ичине кирип кетет турбайсызбы? Ошого аракет кылабыз. Жакшы экен. Мен бул сайтыңарда дагы бир эмени көрдүм. Бул кардарлар бир гана кыргыздар эмес окшойт. Ооба. Бул мисалы ошол кимдерге дагы мындай кызмат бересиңер? Мисалы көбүнчө дуңгандар чакырышат. Анткени алар кыз узатканда жана келин алып келгенде аябай масштабтуу түрдө беришет экен. Көптөгөн конокторду чакырышат экен. Анан ошол себептен дуңгандар көп чакырышат. Корейцтер жанагы баласы, бизде айтканда тушо той деп коебуз, 1 жашка чыкканда тоюнда чакырышат. Анан болду. Көлгө барсаңар да жанагы келиндериңер жүгүнөт кадимгидей. Көлгө барганда негизи биз жүгүнбөйбүз, бирок деген эгерде суранышса жүгүнөбүз. Анткени мындай да бир кызыктуу окуя болгон. Бир ошол үйдө кызмат кылып жүргөнбүз. Анан ошол үйдөгү ата биздин кыздарды келини деп ойлоп тур да. Ай балам, эмне жүгүнбөйсүң деп жетелеп алып барып, бул атаңа жүгүн, бул апаңа жүгүн, эми буяка жүгүн деп жүгүнтүрүптүр. Анан биздин кыздар жүгүнүп бериптир. Анан мага келип айтып берди, эже ушинтип анан жүгүн деди. Анан мен жүгүндүм. Анан баары деген өмүрүң узун болсун кызым деп айтты. Сонун экен деп келишти да. Анан мындай, кандай десем, без проблем. Ал нерсени эгерде суранышса жүгүнүп, анткени бул кандай десем, кыргызда жакшы нерселер бар, алкыш айтуу, бата айтуу. Эмне үчүн батадан биз баш тартышыбыз керек. Туура. Ошол кардарларыңыз эле мисалы ыраазы болуп алган учурлар болобу? Андай дагы болот, жашырбаш керек. Кандай кыласыз анда? Азыр бир угарманыбыз бар, ошонун суроосун алгандан кийин жооп бериңиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Саламатчылык. Мен сиздерге азыр ушу передачаңыздар аябай жагып атат мага. Анан мен бул чогулукка суроо берейин дедим эле. Эгерде жумушка алсаңыздар, менин келиним бар эле да. Кандай кылып барып жумушка орун тапсак болот? Рахмат эжеке. Ушуга улай эле суроо, эжекеге улай эле суроо, практика кыласыңарбы ушундай келиндерди? Бул нерсе жөнүндө башында ойлондук эле, бирок тилекке каршы бул биз деген кардарга сапаттуу түрдө усул көргөзүшүбүз керек. Анан профессия өзүнүн кызматын
өзүнүн немесин так билбеген адамдарды биз тойго кое бербейбиз. Өзүбүз сөз түрдө үйрөтөбүз, тобокелчиликке салбайбыз. Анан ошол себептен көбү бизге мисалы мындай деп чалат да: мен деген жакшы тамак жасайм, туугандарымдын баарын конокторун мен тозом, мен сиздерге жумушка кирсем болобу деп тилекке каршы биз антип жумушка ала албайбыз. Биздин поварлар тажрыйбасы чоң, именно чоң ресторанда иштеген поварлар. Ал эми официанттар болсо, алар деген студент жаш кыздар бизде окуп, биздин программаны өтүп, биздин көбөлүктү алып, биздин ичара көбөлүгүбүз бар, ошол көбөлүктү алып, анан тажрыйбага чыккан кыздар. Белгилүү мастер-класс өткөргөндөн кийин ишке аралаштырат турбайсызбы? Ооба, даярдыктан өткөргөндөн кийин үйрөтөбүз. Бизде чек-листтер бар. Операционный процесс деп коет эмеспи? Ошолорду үйрөтөбүз, андан кийин практикага чыгарабыз. Анан эгерде администратор андан ары кое берсе, туура деп тапса, иштей алат экен деп тапса, анан арынан жумушка чыгып баштайт. Анда кыздарды сизден алыш керек турбайбы? Мындай белгилүү бир тажрыйбасы эме болгондон кийин. Ооба. Жанагы биздин убактыбыз аз калды абдан. Бул ыраазы болбогон учурда муну чечилеби, маселе чечесиздерби, кантип чечесиздер? Чечебиз. Мурун Кудайга шүгүр азыр андай жок. Мурун болгон. Жаңы башталып атканда болгон. Анткени деген жаңы башталып жатканда биз ошол эле майда барат нерселерди көңүлгө тажрыйбанын аздыгынын негизинде көңүлгө ала албай калган моменттер болгон. Бул продуктун ашыгыраак эсептеп алган күндөрүбүз болгон. Анан ошондо деген биз кайра акчасын төлөп алып кеткендерибиз болгон. Анан кайра ошол кардарга кийинки бизди колдонууга кандай скидкаларды бергенбиз. Жеңилдиктерди. Биздин убактыбыз абдан аз калды. Бир сурообуз бар экен. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Мен суроо берейин дегеним, бул проектне Жалал-Абадка же башка немелерге ачылабы? Эң сонун суроо экен. Талап бар экен. Эң сонун суроо экен. Биз буюрса сентябрь айында Оштун рыногуна чыгалык деп жатабыз. Ошол себептен азыр биз ички функционалыбызды аябай жакшы түптөп жаткандабыз. Жайым, рахмат келип бергениңиз үчүн. Акыркы 1 мүнөт ушул сиз компанияныздын атын, дарегини айтып кетсеңиз, анан угармандарга той ээлери балким кайрылууңуз болсо бир айта кетсеңиз. Келин на час компаниясы социалдык баракчалардан издесеңиздер болот. Одноклассник, Facebook, Instagram'дан издесеңиздер, Google'дан издесеңиздер болот. Сайтыбыз kelin.kg. Ал эми байланыш номерибиз 550 82 60 92. Ушул номер боюнча кайрылсаңыздар болот. Мен бир акыркы суроону бербей кете албай атам да. Сайтыңардагы сот тармактарда көбү орус тилинде экен. Бул эмнеге? Биз кыргыз тилинде эмес экен да, ошондой бир буюрса ошол нерсени оңдойлук деп жатабыз. Буюрса өзүбүздүн тилге которобуз. Бирок башында рекламаны орус тилинде баштап алып эле ошондон ары кетип калдык да. Буюрса оңолот экен. Урматтуу угармандар, ушу менен биздин программабыз соңуна чыкты. Биз бүгүн келин сервис темасын талкууладык. Студиябызга келип өзүнүн жаңы кызматыны тартуулап айтып берип келген Индира Темирканова айым биздин Кыргызстандын буюрса келечектеги азыр дагы ийгиликтүү ишкер айымы, келечекте дагы ушу ийгиликтүү ишкер айымдардан болот деген ишенимдебиз. Рахмат сизге. Сиздерге рахмат. Бөлүп келгениңиз үчүн. Сиз бул программаны уга албасаңыздар, Facebook баракчабыздан кайталап уксаңыздар болот. Индира айымга кайрылыңыздар. Ал эми уктуруну Руслан Акматбек алып чыкты. Кайрадан эфир аркылуу ушканча саламат болуңуздар.